Бул уялчак, бул мындай кылып атат да. Мен Ташиевди бастым. Эми типа мени коркоттуп атат. Мен Ташиевди бастым. Эми бул куда денется, бул коркуп атат. Мен Ташиң, пашиң мен кошуп туруп, мен уктуңбу? Сука, блядь, шашпа сени. Точно ошондой эле мыйзам биздики да эчтеке иштебей калды. Бүт эле деттиги прокурор бул Ташиевдин кол алдында алар бүт ошолор кылып атат. Бүт ошолор кылып атат. Жана Зулушевдин кол алдында алар, Садыр Жапаровдун кол алдында алар. Ушулардын бүт баарын ушулар кылып атат. Эми ошолорго ушундай кылып атат. Ай ушундай кылып атат десең, алар чара көрбөй жатышпайбы? Бул саясатта Садыр Жапаров, Ташиевдер кандай болуп келген? Булар деле мисалы Садыр деле мисалы күнтөрдү койду дагы курал кылып туруп, күнтөрдү коюп туруп, ошо менен бердирди мисалы. Бердирип туруп, анан элге таанымал болуп туруп, анан Мегаком тигибу талаптарды коюп туруп, анан уже реакцияга өтө баштады да, уже революциялык жолго уже. Анын бирин мисалы Ташиев конкретно айтты, жана да айта кеттим го. Конкретно айткан билесиңер. 3 октябрь экен, 12 эмес, 3 октябрь 2012 жыл. Площадтан конкретно айтып атат Ташиев. Чыңгызхан деп атат, 16 солдаты менен, Чыңгызхан 16 солдаты менен бүт эмен барын баскан. Азыр барабыз, бийликти базабыз деп мондай точно эмес менен айтып атат. Бийликти базабыз. Азыр барабыз. Кабинеттерге жатып алабыз деп айтып, анан Ташиев өзү барып, өзү аттап агуйду. Аттап. Еще бир военныйды, связьсрочникти кубалап жүрөт Ташиевчи. Ал связьсрочник, ал өзү мыйзамды билбеген келесок экен ошол убактачы. Оружиясын алып чыгып, Ташиевди атып таштаса дагы закон боюнча жооп бербейт ага кол салган кишигечи. Мисалы, ошол убактачы, ошол кезекти алып, булар деле куугунтук көрсөтпөй койсо деле, мисалы дейм да, баягы болот го деп ойлойм.